Check it out. Айтпадым беле. Буларга мынтык атып, ок коротун эч кандай кажети жок. Бири-бири менен кырылыштырып коюп, кырылышына жата берет. Көрдүңбү? Буларды кыргызга кыргыз душман. Буларды бөлүш керек. Ооба, мен булардын тарыхын окуп чыктым. Кыргызды тарыхта эч ким жеңбептир да. Болгону бири-бирин кырып атып тынат экен да булар. Кырып атып тынат экен. Буларды бирөөсүн түндүк, бирөөнү түштүк, бирөөнү чыгыш, бирөөнү батыш кылып бөлүп кой, болду кырылып жата берет. Анысас келгентип, атасын коммунист, апасын бактист, уулун табаачы, кызын бакчы кылабыз. Ошондо кырылышып, бириндеген үй бүлөнү, алсыраган өлкөнү каалагандай киргизебиз. Ооба да, ал эле иштик эмес, ар бирөөнү бирден партияга киргизип коюш керек. Болду. Бирок, карачы, Кыргызстан кандай керемет жер. Суулары, тоолору, кендери, Кудай таалам бакытты ченебе берипти. Мындай жерге кыргыздар жашаш татыксыз. Мындай жерге биздин урпактар жашаш керек. Ооба, Туп-туура айтасың. Мындай жерге биздин урпактар жашаш керек. Ошол булардын ичине киребиз дагы. Жерлерин четинен саттырып, тынчыккан ээлерин тарс аттырып, болор болбос айлык төлөп берип, кендердин каймагын биз пайдасын көрүшүбүз. Жакшы. Улуулары совет доорунда жашап, аракка сугарылып калды. А бу жаштарын кантебиз я? Жаштарын. Жаштар мындай кылабыз. Кендиктен өйдө чыкпаган фильмдерди өзгөлтүксүз беребиз. Тура. Рухту буза турган, тилди буза турган, болор болбос маанисиз, шаанисиз ырларды тууган тооктой күнүтүнү акылдатып, рухун өзүбүзгө каратып алабыз. Антип бизди карап алгандан калганын трос менен тартсаң дагы артка кайтпайт. Сахнага эшелон маймылдар чыгарабыз. Баштарына тонналап сыйлык тартып беребиз. Ошо менен бүттү. Болду анан Келинский деп баары билеп калат. Бирок эң биринчи мамлекетти бузабыз десек, үй бүлөдөн баштайбыз. Үй бүлөдөн башташ керек. Үй бүлө деген мамлекеттин өзөгүн иштеш керек. Булар ким? Булар жанагы этникалык кыздар. Кыргызстаным